бар да туугандар. Мисалы, дават кылып атканда биз мындай деңгээлде дават кылып коебуз. Бул биздин кемчилдигибиз. Бул жеке биздин баарыбыздын кемчилдигибиз. Biz kança жылдан бери намаз окуйбуз дагы өзүбүздү башкачараак деңгээлде tutуп туруп, бирөө намаз окубаса, намаз окубайсыңбы сен? Бул харам бул жүрүшүң. Бул бейнамаз дегенде кылып жерге уруп сүйлөсөк, ал эч качан намаз окубайт. Мындай түрдө дават кылыш эч жерде жок туугандар. Пайгамбарлардын даваты кандай болгон? Бир эле айтайын. Изхаб ила фираун иннаху тага. Sen Firavun'a bargın, al çekten aşkan. Firavun'u bilesizler ha? Ol çekten aşkandın dağı aşıp ketken. Anday adam gelmese gerek kıyamatqa çeyin. Adamdardı özüne sıyındırgan. Mağa sıyın kıla degen. Oşal adamga bargın dep Allah Taala buyurutat Musa aleyhisselam. Al çekten açtı. Wa kul lahu qawlan layyina. Ağa jumşak söz aytqın. Jumşagıраак aytqın, balkim Allah'tan korkur. Biz Musa'da emesiz, Musa aleyhisselamda bizim darajabız yok. Bırak biz davat ayta turgan adamlar Firavundayдағы adamlar emес. Аны bir жумшак кылып айтышыбыз керек. Мисал менен айта турган болсок, туугандар, bir адам менен өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алыш үчүн үйүбүзгө сантехник чакырдык, уста чакырдык. Туурабы? Уста келип үйдү ишин бүтүрүп бериш керек. Же үйдү куруп атабыз, үйдүн үстүн жаба турган уста. Же машинаны оңдоп машинабызды оңдоп бере турган уста. Аға акча бересиз. Бирок кантип сүйлөйсүз туугандар, билесиздерби? Машинаны апарып таштап туруп, "Мен мына күлүштү оңдоп салгын" деңиле, эч бир уста оңдобойт ошончу. Жакшына кыл оңдогом мынаны депчи. Ага барып, "Устака, жакшысызбы? Шундай болуп атат, проблемасын айт. Бир машинадан кийин же эки машинадан кийин туруп турабыз. Эртең келсе, эртеңге туруп турабыз, туурабы?" Бул мамиле адам менен ортосундагы болгон мамиледе гана биз аны аябай 100% жакшы билебиз. Үйдү уста салсак дагы ал устаны мактап, кылган жакшы жактарын айтып салабыз. А эмнеге биз Аллах менен болгон мамиледе, Аллах Таала ушулар менен мамиле кыл, Аллахка чакыргыла дегенде биз ошондой дебей коебуз. Мисалы, бир кошунабыз намаз окуп айтат. Күндө бир sıрадан зыярат кылып, "Кошуна кандай? Мына дуалыңыз аябай чырайлуу жабыпсыз, каяктан үйрөнгөнсүз?" Мактап, жакшы жактарын айтып бериш керек. Сиз дайым эрте менен турасыз. Ишке кеч калбай кетесиз. Аягында мындай көңүлүнө отургандан кийин bir namaz okup turandan ketpeyli, sizdi köpten beri meşte görüp aytабыз деп жумшак айтсак, уялып кетет го бардык адамдар, туурабы? Андай инсафсыз адам коомдо жашап айтабыз да. Эгер бир жанына аралашып эле иш болсо ишин да бүтүрүп беришип, бир жерде бир дарагы эшиктин алдында өсүп калса ошону кең аралашып койгону аралашып атып чакырсак, бардыгы келип намаз окуйт. Биз тескерисинче мынтип окуйбуз. Качан намаз окуйсуң? Болбойт туугандар мындайча. Бул уже Аллахтын дининен качырууга болуп калат. Мындай дават пайгамбарлардын даваты да болгон эмес. Өткөн аламдардын да даваты болгон эмес. Айтайынбы туугандар? Эгер биз Аллахка чакырган болсок, Аллах насип кылып биздин себебибизден бир адам хидаят таап калса, кандай пайда экендигинчи. Пайгамбарыбыз Али радыйаллаху анху айткан. Али радыйаллаху анху айтат: Али, эгерде бир адам сен себептүү туура жолду таап калса, күн чыгып батканга чейин канчалык пайда болсо, андан да жакшыраак. Башка бир хадисте ахсан мин хумрун наам деген, кызыл төөдөн жакшыраак деген. Кызыл төө ошол азыр деле балынат араб өлкөлөрүндө. Ал доордо эң жакшы унаа болгон. Адамдар минип жүрө турган. Азыркы учурдагы эң жакшы унаа кайсыл? Азыркы унаада Toyota Land Cruiser 200 же болбосо 570 Lexus. Ушудан жакшыраак. Түшүнүктүү кылып айта турган болсо. Эми биздин акылыбызды сасак, палан кошунаны кредитин алдыртпай коюп, намазга дайым болуп калышына себеп болуп калдың, ошого канча убакыт кетти? 1 ай убакыт кетти. 1 ай жумшабайбыз, бирок 1 ай жумшадык да, 1 ай ошонун үйүндө жашап алдык. Кечке ишин болсо ишин кылып берип, бир жакка барса чогуу барып, акыры ошол намазга келип калды. Ошол намазга окуганын $60,000 570тен жакшыраак десе, койчай деген сөз келет да. Пайгамбарыбыз ушудан жакшыраак айтып атат, пайгамбар, жакшыраак депчи. Эми 570 болгон болсо атаңа мингизип койсоң, кандай жакшы о деген да ой келиши мүмкүн да. Ошодон дагы жакшыраак туугандар. Эгер кимде ким бир адамдын хидаятына себеп болуп калган болсо, ошодон жакшыраак. Эми хидаятына себеп болбой калса эмне болот? Буга чейинкилерде силерге кызыктыруу иретинде айтты да. Эми коркутула турган нерсени айта турган болсок, пайгамбар айткан:
إذا عملت الخطيئة لا تضر إلا بصاحبها فإذا ظهرت فلم تغير ضرات العامة деген. Егерде bir жаман иш атқарылса, қата иш атқарылса, ал қата иш атқарған адамдың өзіне ғана зиян тиеді. Ким қата қылса өзіне зиян болады. Егерде ал қата иш ашыққа шыққан болса, аны қайтарбаған болса, күші жеткендер дарратил амма, қаталары бардығына тиешелі болады. Жалпыға тиешелі болады. Қата кемшілдіктер туғандар ашыққа шыққан. Уялбайлы келе берейлі. Ким саат 12-ден кейін қарасудан бераққа келді. Фахишалар жолда тұрады. Құды көрбегенде өтіп кетті аз. Бұл нәрсе илай тұрған нәрсе. Беррақ келгенде кешкі клубтар бар, дискотекалар бар. Майлем, алар өліп кетсін дейл. Дағын ары өткенде ресторан деген нәрсе толып кеткен. Ар бірінде аял еркек бірліп. Емі жөн зыналар болып отқан башқаларды көрілет аз. Мұны көріп, адам чыдағыз күнелер ашыққа шығыды.